Азыркы кезде техника өнүккөн сайын жаштардын китепке болгон кызыгуусу начарлап жатат. Себеби техника аларды өзүнө буруп жаткандыктан бизге мындай жалкоолук пайда болду да. Жанагы эле интернетте кызым. Биздин мектепте андай нерсе жок. Ар биринин парактарына, жана эмелерине карайт. Парактын беттерине бизде текшерилет. Дневник читателя деген бар. Бир күндө 25 беттен окулат. Такыр таштап койгон жаштар азырынча жок. Кызыгып бош убакытты бекер кетирбейин, туура пайдаланайын деген жаштар китепти дайым колунда алып жүрүшөт. Bizim kitap okuyup çıkamamız. Azıcıklar hem ошол elektron emler oynuyor, ошондон чоң атат да. Китептердин деле электронный варианттары чыккан үчүн деле студенттер деле ошо электронный варианттарынан окушат. Ошон үчүн аз деп ойлойм. Менин оюмча бул интернет жана телефондон деп ойлойм. Себеби адамдар телефонго киришип кеткен. Ошол интернет менен компьютер анан ошол телефон адамдарды бузуп атпайбы да. Болгон маалыматты интернеттен алабыз. Тапшырма бергенде дагы интернеттен сразу карап, ошол жактан эле тапшырманы карап коебуз. Менин оюмча технологиянын өнүгүшүнө байланыштуу деп ойлойм.